Мен азыр сіздерге бір нәрсені айтайын деп атам. Біздің қырғыздың апалары башқа улуттың апаларына қарағанда тарбияны миллион есе жақсы береді екен. Балдарға тарбияны оқымыш соны береді екен. Мисалы, Япония деген мамлекетте ерте менен ерте баласын ойғытып мектепке жөнөтүү үчүн апасы баласы уктап аткан комнатага кирет экен дагы жалаң гана жакшы сөздөрдү айтып ойготот экен. Апасы кирип алып, садака болоюн балам, уйкуңдан тура кой. Сен бүгүн мектепке барып жакшы нерселерди үйрөнсөң, келечекте эл башкарасын, жер башкарасын, депутат болосуң, президент болосуң деп бала уйкудан ойгонуп атканда эле автоматтык түрдө эне келечекте ким болорун даярдап коет экен. Биздин апаларыбызга таптакыр бөлөкчө. Биздин апаларыбыз уктап аткан комнатага кирет дагы, эшек тур дейт. Сасы уктап жата бересиң бе? Элдин балдарын көрсөң көзүң күйөт. Энелүүлөр 2 тойду, аталуулар 6 тойду, макал лакаптары бар ишөчү. Жөн жатпай макал укканча жатасың. Турдун атамаз үстүңө буздак согуп жүрөм. Тур! Мектепке жөнө. Эркек бала болсо ошентип ойготот. 9-10 класста окуп аткан кыз баланы ошентип ойгото турган болсо, балар таарынып калат да, бирок аларды өздөрүнө жараша тарбия менен ойготот. Ошо мектепте окуп аткан кызды тобагылайын турмушка чыгаруу ажыраштырып ийет биздин апалар уктап аткан жерден эле. Көбүрөөк уктап калса, кийин да ушинтип турмушка чыккандан кийин уктап жата берсең, күйөөң тээп жүрүп келет кой үйгө сени. Жанагы 10 класста окуп аткан кыз өлдү да турабы? Ал турмушка чыккысы деле келбей калат. Эптеп апанын сөзүнөн ошончалык мындай кайра-кайра ойгото бергенден кулагың тоюп, настроенияң түшүп, мектепке барасың, мектептен случайно кечирээк келип калсаң, анда да биздин апаларыбыз сарсана болуп, кыжалат болуп тосуп алыштын ордуна мындай какшык сөз менен тосуп алат. Мектептен келатсаң, окуучулардын баарын үйүнө жеткирип коюп, мектепти жаап анан келатасыңбы дейт го. Кир үйгө тез-тез. Тамак пишти, тамак ичебиз дейт. Жана мектептен чарчап келгесин, сумкаңды бир бурчка, кийимдериңди бир бурчка ыргытып эле дасторкондун боюна эми олтурсаң, айыл жергесинде өзүңүздөр жакшы билесиздер, дос деген нерсе болот. Аларга баары бир обедпи, кечпи келе берет. Ильяс, ойнойсуңбу? Ильяс. Ошо мезгилде апам мени жакшынакай көздөрү менен карап, садака болоюн балам. Эшиктин алдына досторуң келип калыптыр. Үйгө киргизип чай бер. Же болбосо ошондон ары узатып кой. Деп жакшы сөздөрүн айтып койсо болот, бирок антпейт да биздин апаларыбыз. Биздики неме дейт? Эшикке чык, эрлериң келди. Эркек балага айтылган неме да жанагычы. Неудобный болуп турасың, эркекминби киммин деген сеп. Башкача биздин апаларыбыз. Мен ушу эсимде. Дүйнө жүзүндө канчалаган жагымдуу жыт болсо дагы, бирок ошол жыттардын баары жогун бириктирип келип алдыбызга бир тарапка коюп, бир тарабына апаларыбыз жаап аткан нандын жытын койсо, мен нандын жытын тандамакмын. Мага нандын жыты жагат. Сонунда себеби апаларыбыз жаап атанычы. Нан жапкандар кол жаап атат. Сонун жаат биздин апаларыбыз. Мен эсимде. Мен кичинекей мезгилде апам тандырган нан жаап аткан учурда байкабай аркасынан случайно өтүп кете турган болсоң, кайсыл жерге жетти ошол жерден тутуп келип, өлүп отурайын, отур мына жерге. Жылбай. Нанды түшүрөсүң. Баладам не күнөө дейм да? Жылбай отур. Күндө көчөдөсүң, кандай эле бүгүн үйдөн чыкпай калдың? Отур. Болбосо өзү суюк жасап алган камырды. Жазалычы көңүлдөрдүн капасын, эскерели сатиранын атасын. Куудулдардын таймашында барыбыз, алалычы улуу элдин батасын. 21, 22, 23, 24 февраль Ош улуттук драма театрында Рахман Разыковдун жаркын элесине арналган республикалык куудулдардын сынагына чакырабыз. Баш байге автоунаа. Билет баасы 700 сом. Башталышы 19:00. Концерттин алып баруучулары Тынар Курбаналиев жана Каныбек Разыков.
Байланыш телефондору 0223 33 66 99, 0779 32 33 91. Жактырган куудулуңузга өз добушуңузду бериңиз. Жөн эле сен мишенсиң да ал жердечи. Нан жейм деген үмүтүң бар. Олтурасың, апаң урушса дагы. Нан бышкандан кийин жакшынакай болгон колдору менен апабыз тандырдан нанды үзүп алып, чоң чара табакка салып, бетин сары май менен сонун кылып кызартып, майлап, анан ошол чара табакты көтөрүп алып келип кетет. Аркасынан ээрчип кирип барасындагы, "Апа, мага дагы нан бериңизчи" десең, баары бир эне да, жүрөгү жумшак. Жанагы жаңы пышкан нандын чекесинен бир сындырым ысык нанды сындырып, "Мээ балам, аш болсун, жей кой" деп койсо болот, бирок дебейт да. Неме дейт? "Апа, нан бериңизчи" десең, "Биринчи эски нанды жеп түгөткүлө, анан жагысын жейсиңер." Эски нанды жеп түгөткүчө жаңынан кайра эскирип кетет, Ушунчалык башкача биздин апаларыбыз, таптакыр башкача. Кичинекей мезгилде досторуң телефон алат, кийим алат, сен дагы алгың келет, эми бирөө нени кылса ошону кылгың келет коймо, ошондой мезгил болот го. Кокс досторуң жаңы телефон алып, анан атаңа келип туруп, "Ата, мага телефон алып бериңиздерчи" деп айтсаң, бурчка жармаштыра тебет. Аталарыбызды билесиңер өзүңөр. Энелерибиз ушунча кылып атат, аталарыбыз жөнүндө өзүнчө тема. Эненин жүрөгү жумшак, энеге айтасың. Себеби энеге айтсаң, эне жолдошуна айтат, ошентип жакшы макул болуп калса, телефонду болуп каласың да. Келип эле арызданып, "Апа, мага жаңы телефон алып бериңиздерчи" десең, апаң күлүп карап, "Мейли балам, шарт болгондо алып беребиз, азыр шартыбыз жок" деп койсо болот, дебейт да, дебейт. Дебейт биздикилер. "Мага да жаңы телефон алып бериңизчи" деп үмүт кылып карасаң, настроениясын сразу чыр ошол жерден бурулуп карап, башыңа чак этип бир чаап, "Мени сат" дейт койлана. Ушунчалыкка чейин дагы барасыздарбы дейм да айланайын. "Мени сат. Ошондо сага жаңы телефон, атаңа бир катын" деп. Жөн эле эки кишинин проблемасын угуп ошол жерден. Ушунчалык башкача, тишим ооруп атат десең, дары алып берип коюштун ордуна конфеттен көп жеп ал, жакшы болуп кетет. Тамагым ооруп атат десең, муздак суу ич, айланайын, жакшы болуп кетесиң. Муздак суу ич. Жөн жооп бербейт биздин апаларыбыз, ушунчалык таң калам. Бир оорураак нерсе көтөрүп кетип атып, айлан кетип калат деме. Коерго жер таппай, "Апа, ушуну кайерге коеюн" десең, местасын айтып койсо болот. "Мени башыма кой" дейт сразу-чы. Башкача да, башкача. Тамак жейин деп кашык таппай калып, "Апа, кашык каякта" десең, "Канаттыкында" дейт го. Канат аканын кошунасы келип алган окшойт мына жерде. 9 километр. Бияктагы Канат ака аял отурган турбайбы? Жок, бул Канат эмес, о биздин немеде жашаган жакта ошо. 9 километрде. Бүт жиндилер жашайбыз. Бирибизден өтүп, бирибиз кыйкырабыз, ай эрте менен, биздин көчө шаңдуу. Бар болуңуздар, жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Сада болоюн биздин апалар. Мен муну Советтер Союзунун учурундагы апалардан сурайын деп атам да, эмне сиздердин убагыңыздарда платочка жок беле? Мен себеби таятам менен тайнем колунда чогойгонмун. Мен кичинекей кезимде мурдум агып, тайнем жанына барып калсам, платочка менен арчыбайт эле, көйнөгүн этегин көтөрүп эле эбелиңди көрөйүн деп эле. Арчып койчу эле ошентипчи. Мындай өчөшүп арчыйт окшойт эле деп ойлойм да, мындай мурдум узун менен туугандар. Катыгыраак тартышкан да мындайчы.
тайнем көйнөгүнүн этеги катуу болчу. Себеби кийин ойлонуп көрсөм көп небере багыптыр да. Өзү негизи кимдердин колунда чоңойсоң, ошолордун тарбиясы, ошолордун кулук мүнөзү өтүп калат экен, Кудай туба кылдым балагачы. Мен кемпир чалдын колунда тарбия алып чоңойгонум үчүн ушундай бир эл чогулуп калган жерлер болуп калса элечи, мындай барып эле ушак ташкым келип, ушак уккум келип эле. Билбейм, ушундай сезим боло берет да, мындай жагат негедирчи. Тамактана турган жерлерге кирсем, көк чай ичким келип эле. Ушунчалык бирдемге боло берем да. Тайнем колунда чоңойгом, айтып атпаймынбы, кичинекей мезгилде мени бир тойго жетелеп кетип атып, байкабай ойноп кетип аткам. Бир бурчтан кашанын ичинен ваф деп ит үрүп чыга калды эле, жаш баламын да келжи деп ыйлап ийсем, бунун жүрөгү түшүп калды деп кыжалат болгондун ордуна тайнем ошол жерде мени сыраз карады дагы, мына колум мындай кылып туруп оозго тыкты. Апаптап коеюн деп 3 жолу көтөрдү мындайнан. Жанагы колдогу дам шилекейиң менен аралашып иттин капкан эсиген чыгып кетти да кой. Бирок кандай болгон учурда дагы Кыргызстаныбыздын желегин желбиретип көккө көтөргөн мыкты инсандарды, мейли депутат, мейли президент, мейли дүйнөнүн төрт бурчун басып алган баатыр болсун, жараткан аян кылган, пайгамбар баян кылган, таманында бейиши болгон биздин апаларыбыз жарык дүйнөгө алып келген адамдар бар үчүн дүйнө сакталуу. Бар болуңуздар. Ильяс Куртой.